Коомдук биринчи каналдын эфиринде кылмыш кырсы окуяларын чагылдырган телевизиот программасы назарыңыздардан. Студияда мен Темирлан Сейитбек уулу. Саламатсыздарбы? Биздин бул жолку чыгарылыш Бишкек шаарындагы рейд учурунда мас абалында унаа башкаргандар, терезелерине кара жылтырак чаптап айдагандар жана бир телефон чалуу менен мыйзамдан аттап кеткиси келген айдоочу менен коштолмокчу. Унасынын терезелерине кара жылтырактарды чаптап, инспекторлор тосо кимдир бирөөгө телефон чалып, мыйзам жоопкерчилигинен аттап кеткиси келген айдоочу тууралуу жана өзү жол мыйзамынын бузгандыгы айкын болсо дагы кызматкерлер менен гер-мур айтышкан айдоочу тууралуу көрө аласыздар. Патрулдук милиция кызматкерлери бул кара түстөгү автоунааны терезелерине кара жылтырактар чаптап алгандыгы үчүн токтотушкан. Ал эми мыйзам боюнча автоунаанын терезелерине кара жылтырактарды чаптаган айдоочуга 5500 сомдук айып салынмак. Айдоочу патрулдук милиция кызматкерлерине телефон сунуп, белгисиз адам менен сүйлөшүп коюусун өтүндү. Бирок телефондогу адам кызматкерлерге буйрук бере сүйлөп, биздин бала жакында жумушка кирет деп кесе айтты. Мен силерди тааныбайт экенмин байке, ким болду экен? Биякта камера бар байке. КТРК. Артын карабайм. Мен КТРК камера. Инспекторлар айдоочунун унаасын айып короосуна киргизишти. Өзүнө жогоруда белгилеп өткөн айып кагазын жазып беришти. Бул айдоочу балким буга чейин да ушундай жол менен жол мыйзамын аттап келгендиги талашсыз. Ал эми бул ак түстөгү жол тандабас рейд учурунда токтотулган. Айдоочу инспекторлорго келери менен андан аралыктан спирт ичимдигинин жыты-жыттанып жаткандыктан аны наркология борборуна алып барып мас соосун тактоого туура келди. На крыше должен повесить. Как вежливой форме просим. Если отказываете, будем применить. Жантан бери турасыз. Жантан бери турасыз. Жантан бери. Наркологиядан айдоочунун спирт ичимдигин ичкендиги аныкталды. Мыйзам чегинде чара колдонулду. Бул автоунаанын мамлекеттик номери жок болгондугу үчүн кызматкерлер токтотушкан. Бирок айдоочунун кызматкерлери спирт ичимдигин ичкендигине шектеп, наркология борборуна алып барышты. Байке, не иштиңиздер? Иштиге ичкенбейсизби? Алкотестерди алып чыксаң, кана. Жан крастеп чыккандан кийин деле койчу, лабой койуп жүрбөйсүзбү анда? Лабойда Күндөрү алдың жылышка да. Жок, мейли, лабой коюп койбойсузбу? Астыңкы лабой койчу, анан токтосо номерим бар, мынакей лабой коюп алдым десең, совсем багажга салып койгондон көрөчү. На машина токтола, кеттик наркологияга. Азамат, ну тебе вот это надо, лезть тебе в вену, кровь, ну тут по 35 лет работает. Ты до конца пошел, мы до конца. Мы тебя полностью проверим. Полностью проверяйте, а кровь... Бул жайга келгенде айдоочунун медайымдар 2 жолу текшерүүдөн өткөрсө да, ал чыккан жыйынтык менен макул болгон жок. Андан соң айдоочудан кан алынып, текшерүүгө жөнөтүлдү. Мындан сырткары баңгизатын колдонуп колдонбогондугу боюнча дагы текшерүү болду. Жыйынтыгында кызматкерлер экспертизанын биринчи чыгарган жыйынтыгына ылайык айдоочуга айып кагазын жазып, унаасын турган жеринен портал менен айып короосуна жеткиришти. Бишкек шаарынын Асанбай Кичи районунда жаңы курулуп жаткан көп кабаттуу курулуш имаратынан өрт чыкты. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Кырсык катталган аймакта өрттү өчүрүү үчүн 2 өрт өчүрүүчү бөлүм, автошаты жана ыкчам топ иш алып барды. 16 сентябрда саат 21:53 өрт чектөөгө алынып, өрттү өчүрүү үчүн толук аракеттер жүргүзүлгөн. Алдын ала маалыматтар боюнча тилсиз жоо каптаган аймакта кооптуу жагдай жок. Курулуп жаткан имараттын 6 кабатындагы бетон куюу үчүн дайындалган жыгач калыптар күйдү.
Ош шаарында 40 жаштагы адам баңгизат менен кармалды. Бул тууралуу шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Түзүмдүн маалыматы боюнча милицияга баңгизат колдонуп жүргөн адам тууралуу билдирүү келип түшкөн. Ыкчам маалыматтын негизинде 14 сентябрь күнү шаардык ички иштер башкармалыгынын Сулайман Тоо милиция бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан Ош шаарынын 1981 жылы туулган жараны кармалды. Кармалган учурда анын жанынан 7,5 грамм гашиш табылды. Андан соң үйү тинтүүгө алынып, daarаткананын чатырынан 2,85 грамм гашиш табылып алынды. Аталган факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине жазык кодексинин 267 беренеси менен катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Учурда териштирүү иштери жүрүүдө. Ал эми шектүү көрсөтмөсүндө баңгизатты Бишкек шаарынан келе жатып Токтогулдан алганын айткан. Учурда анын көрсөтмөсү боюнча да териштирүү жүрүп жатат. Ош облусунун Кара Суу районунда унаа оордап кеткен шектүү кармалды. Бул тууралуу облустук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматы билдирди. Түзүмдүн маалыматы боюнча 15 сентябрда Кара Суу районунун Саабай айыл аймагына караштуу Ынтымак айылынын 44 жаштагы тургуну арыз менен кайрылган. Анын айтымында ушул эле күнү саат 18:00 чамасында Ынтымак айылындагы көчөдө токтоп турган Opel Astra үлгүсүндөгү унаасын белгисиз адамдар оордап кеткен. Арыз ээсине 180 000 сомдук материалдык зыян келтирилген. Аталган арыз жазык кодексинин 206 беренесинин автотранспорт каражаттарын айдай качуу негизинде кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, тергөө амалдары башталган. Ыкчам тергөөнүн жүрүшүндө милиция кызматкерлери тарабынан кылмыштын изи суу электе шектүү катары 38 жаштагы жаран кармалды. Ал райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Жалалабадта жол кырсыгынан каза болгон 3 адамдын биринин өздүгү аныкталды. Бул тууралуу Жалалабад облустук ички иштер башкармалыгынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү билдирди. Маалым болгондой 2021 жылдын 15 сентябрда 6:50 чамасында Бишкек Ош унаа жолунун 308-700 чакырымында Токтогул районундагы тилкесинде Нарын облусунун Кочкор районунун 1961 жылы туулган тургунунун башкаруусунда Volvo FN үлгүсүндөгү күйүүчү май ташуучу унаа менен ВАЗ-2107 Жугули үлгүсүндөгү унаа кагышкан. Жеңил унаа Ош тараптан Бишкекти көздөй бара жаткан чоң унаанын алдынан, тактап айтканда каршы тилкеге чыгып, кырсыкка кабылган. Чоң унаада эч кандай күйүүчү май болгон эмес. Кырсыктын кесепетинен Жугули унаасындагы 3 адам окуя болгон жерде мерт кеткен. Каза болгон 3 тургундун бири Майлуу Суу шаарынын тургуну экени такталды. Ош шаарында баңгизат менен кармалган адамдын көрсөтмөсү аркылуу Ысык көлдөн 2 адам баңгизат менен кармалды. Бул тууралуу 15 сентябрда Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалым болгондой 16 январь күнү Жалалабад облусунун 62 жаштагы тургуну Ош шаарынан 42 грамм гашиш менен кармалган. Ал өз көрсөтмөсүндө баңгизаттарды Ысык көлдүн Төп районунан алганын айткан. Аталган факт жазык кодексинин 267 беренеси менен катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Алынган маалыматтар Ысык көл облусуна жөнөтүлгөн. Ички иштер министрлиги баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын Оштогу, Ысык көлдөгү кызматкерлери жана Ысык көл облустук ички иштер башкармалыгынын атайын ыкчам отряды менен биргеликте 15 сентябрь күнү Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын берген маалыматынын негизинде Төп районунун тургундарынын үйүн тинтүүгө алышкан. Тинтүү учурунда 865 грамм баңгизат табылса, экинчи шектүүнүн үйүнүн короосунан кара куурайдын 133 даана жалбырагы табылган. Анын көлөмү 420 граммды түзгөн. Учурда бул иш толугу менен Ош шаардык ички иштер башкармалыгынан Ысык көл облустук ички иштер бөлүмүнө өтүп, тергөө иштери жүрүп жатат. Сиздер акыркы учурларда катталган кылмыш кырсык окуяларын көрдүңүздөр. Эгерде сиздер дагы мыйзамсыз фактыларга күбө болсоңуз, экрандагы телефондорго байланышып билдирсеңиздер болот. Анонимдүүлүк сакталат. Аман туруңуздар.